үчүн ошондой игра оюндар үчүн ата-энесине кол көтөргөндөр, ушундай дүйнө рейтингинде жаңылыктарда өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Баласы арзубаган оюн үчүн, игра үчүн ата-энесин өлтүргөндөр болуп атат. Ата-энелер көңүл буруңуздар. Бүгүн ошо игралардын ичинде өлтүрмөй, союу, жок кылуу өтө көп кадрларды бардыгы ушундай болгондуктан жаш балдардын мындай бычак көтөрүүсү, бири-бириге урушу, мындай мектеп учурларда бүгүнкү жаңылыктарды карасаңыз, мектептерде рекетчилик өтө катуу кетип атат. Бири-бирине уруп койду, бычак сайып койду, өлтүрүп койду деген нерсе өтө катуу кетип атат. Бул неден? Телефон берип атат ушул нерсени. Играларда өлтүрүп коюу, союп коюу жөнөкөй нерсе болуп атат. Бул реал жашоого өтө катуу таасирин берип атат бул нерсе. Ошо көргөн фильмдери, ошо көргөн ойногон игралары адамга кадимгидей күч берет, дух берет, мотивация берет. Ошонун негизинде келип туруп нерсе кылып атат да. Айтайын дегеним, ата-энелер көңүл бургула балдарыңарга көңүл бургула. Аты кылычпы, кылыч болсун. Жамандык үчүн эмес, жакшылык үчүн кылыч болсун. Алты Нурбекпи, нур болсун. Жакшылык үчүн нур болсун, жамандык үчүн эмес, караңгылык болуп калбасын балаңыз. Балаңызды татыктуу тарбиялаш сиздин ишиңиз. Бүгүн колуна телефон берип, калганын кыл деп коюш бул болбогон нерсе. Балаңыз негизи сизден өтө суранат, ичинен жалынат. Апа, мага көңүл бур, телефондон мени алыстатчы. Апа, менен сүйлөш, телефонду менден алыстатчы. Апа, мен өнөрлөрүм көп. Менен кенен келип сүйлөшчү, телефонду карматып койбочу деп ичинен балаңыз сүйлөйт. Муну түшүнүштү каалабаган ата-энелер бар да. Ата-энелер бул маселеге